7. A 1'ge 5B3'gө S 5'ten 2'ye barabar, A B S sandarının orta sanı kançaga barabar deyip. B'nın özünü taap alalı. 5B barabar 3 bolsa B barabar 5'ten 3. S belgili bile oldu. Boldu hem üçönü koşuyoruz. 1 plus 5'ten 3 plus 5'ten 2 bölüm 3'gö. 3 san var da. Бұл экөнү кошсом 5'ten 5 болуп калат экен. Ал 1 плюс 2 3. 3'ten 2 болуп калат экен. 3'ten 2 болсо, бул тескерисинен кийин мону белгилеп албашыңар керек да, шашып кетип, мындай эле алмашып калыптыр да депчи. Ошондо B бөлүнгөн S дейт, Катыр S канча эле? S 5'ten 2, A B-чы. Ошондо S 5'ten 2 болсо, бөлөм, бияк бөлүү да. Б'ыбыз 5'ten 3. 5'тер кыскарып кетет да. Көбөйтүп болот. 3'ten 2 болуп калат экен. Вот как раз могу чыгат экен. Могу экөөнү чыгарып койсоңор. Демек туура жообубуз А болот. 2 сандын орточосу 14 дейт. Ал эми бирөө терс дейт. Мисалы үчүн A плюс B бөлүнгөн 2 барабар 14 болсо, экөөнүн суммасы эмне чыгыш керек экен? A плюс B барабар 28 чыгыш керек экен да. Экөөнүн суммасы. Бирөө терс дейт. Бирөө терс. Терс болсо, ал эми бирөө терс, анда экинчиси 28ден чоң дейт. Экөөнүн суммасы 28. 28ге барабар дейт. 28'din özüne koyup koysam bolot da buyakka. 28 ошондо минус A барабар 28'ge 28'di кошуп койсом 56 болот, A барабар минус 56 болот. Ошондо бирөө терс болот как раз. А экинчиси анда 28'ge барабар болуп калат экен. 28'ge барабар.